2 жыл мурун Германиянын окумуштуу илимпоздору ошо мөздөгү адамдын ДНКсын иликтеп аныктады. R1 A1 СНИП Z93 деп таамай табашсыз кыргыздарга таандык экен. Буюмдардан деле белгилүү кыргыздык экен. Бүт буюмдары. Бул мүзөдө 7 аргымак бүкүл коюлган экен. 40 метр ени, 3 метр бийиктиги, киши колду болуп 60ка жакындап калган бул биздин бабабыз экен. Ошону менен Германиянын илимпоздору мезгилин дагы 2 жылын нагы жылдырып 2600-2700 жыл мурда коюлган сөөк деп аныктады. Демек комуз 2600-2700 жыл мурда биздин бабабыздын бетине кошо коюлганы таташсыз. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Демек буну келтирген эле тарыхый далилдер комуз бели дегенде 3000 жыл мурун элге кеңири жайылып тарап бааланып атүгүл дербес жайга кеткен баатыр бабабыз менен мүртөсүнө бирге коюлганы бул талашсыз жана күмөнсүз бул чындык кыргыз үчүн. Муну эч ким чыгара албайт. Ал эми комузга 3000 жыл болсо, анда кыргыздын бели дегенде 4000 жыл тарыхы талашсыз чындык болуп жатпайт. Комузду жаратып, аны өркүндөтүп, бүйүлөр чыгарып, элге кеңири тараганга чейин дагы бир топ жыл өткөндү. Демек, мына 4000 жыл кыргыздын тарыхы комуз аркылуу, комуз аспак аркылуу, комуз дүйнө аркылуу бүгүн да талашсыз белгилүү болуп турат. Муну менин колумда дагы бир китеп. 1914 жылы Москва шаарында Падышалык Россиянын убагында Чайковский деген тарыхчы жазган китеп. Бул китептин аты мындай: Родина народа варийская раса, где она была и от чего покинута. Эмне үчүн арилер өз мекенин таштап кетип калды деген китеп. Бул бөлүмдүү илимий китеп. Бул китептин 161 бетинде мынтип жазып атат: санскрит тилинде жазган өр жыйнагында Ысык көл аймагында бурут эли жашаганы айтылат деп. Санскрит тили Рикведа өр жыйнагы биздин тоордон 1200-1400 жыл мурда чыккан өр жыйнак. Аны илим аныктады. Демек 3200 жыл мурда санскрит тилинде жазылган Рикведа деген өр жыйнагында кыргыздар бурут деген ат менен жазылганы талашсыз болуп турбайбы. Мына жакында Кытайдын бир булагынан дагы 8 жыл мурда Сымертсанда мурда кыргыздар жазылып деп атпайбы?